Эмне? Кечирип койчу, ушундай болуп калды. Түшүнгөн жокмун, кайра айтсаң? Жана Ринанын машинасы чыктым эле. Анан чыгып шакекти Ринанын машинасынын текчесине койдум эле. Ал ойлоп калыптыр, менин колумду сурады деп. Анан ойлонуп көрөйүн деди. Кандайча ойлонуп көрөйүн деди? Сен вообще келесиңби ошол жака шакекти коюп? Эмне коесуң, кайра алып түшүндүрүп бербейсиңби? Эми кечирип койчу, мен дагы Ринанын көңүлүн калтырбайын деп, түшүрбөйүн деп. Көңүлүн түшүргүң келген жокпу? Менин көңүлүмчү, менин көңүлүмдү ким ойлойт? Мен адаммын да, мен деле. Мен мында жокмунбу, биякта мен жөн эле учуп жүргөн шамалмын да. Эми ордуну толуктап берем деп атам го. Кечирип кой. Өзүңдү карма, деми. Рыскелди ойлот. Ооба. 2 күн. 2 күн ичинде шакек колумда болбосо, жигитиме айтам. Андан кийин билесиң, сага да жаман, мага да жаман болот. Түшүндүңбү? Ооба. Анан Макул. Алло. Кандайсың досум? Жакшы, рахмат өзүң. Не жаңылык бар? Менде 2 жаңылык бар. Бириси жакшы, экинчиси жаман. Кайсыл биринен баштайын? Албетте жакшысынан баштайсың да. Жакшысы, Ринанын колун сурадым досум. Чын эле. Сенден күткөн эмесмин. Духуң жеткенине баа бериш керек. Анан кандай жооп болду? Ойлонуп көрөйүн деди. Макул, ойлонсун. Жакшы болуптур. Мен Рыскелди досумду эч ким таба албайт. А жаманын айтчы, жаманы кандай? Жаман жаңылык өткөндө шакек боюнча досум. Ордун толукташ керек болуп атат. Жана мен Ринанын машинасына отуруп калып атпаймынбы? Ринанын машинасына отургандан кийин жөн эле машинасынын текчесине шакекти койдум эле. Ал ойлоп калыптыр, менин колумду сурады деп. Анан ойлонуп көрөйүн деп атпайбы? Досум, ойлоп тапканыңды кара, азаматсың сенчи өзү. Азамат болгонумго жакшы, бирок ордун толукташ керек болуп атат досум. Баасы канча дедиң эле? 25 000 сом болот досум. Эгер таап берсең 2 айдын ичинде толуктап бермекмин досум. Макул, шефке айтып көрөйүн. Болбосо кредит алабыз да. Башка айла жок. Макул досум, анда мага 2 күн убакыт бер деле. Эртелетеличи досум суранчы. Макул, рахмат. Бұл эмне кызым? Ой, бул шакек. Кана, келчи. Сонун шакек экен. Колумду сурашты апа. Колуң сурадыбы? Менин кызымдын колун сураган жигитке ата-энесинин да макулдугу керек бекен? Апа, азыр деген мындай болуп калбады. Биринчи кыздын колун сурап, анан кыз макул болсо, ата-энесине барып уруксат алат го. Ой, азыркынын балдары. Ушундай сыңар силер. Кайсы бала? Сиз аны тааныйсыз? Мен тааныйм. Мен таанысам деле аты бар да, Ооба, досумчу, Рыскелди. Рыскелди? Ооба. Билесиз го апа, баягы концертке чакырып, кайрымдуулук концертине алып барып бербедим беле? Жанагы балдар үйүндө чоңойгон балабы? Ооба, дал өзү. Жетим бала. Кагылайын кызым. Мен
сени эмне гана ниет менен, эмне гана тилек менен чоңойткон жокмун. Сен менин жалгыз эле кызымсың да. Анан мен сени ошол жетим балага берип коем. Жок, ал бала аябай жөнөкөй бала. Жакшы бала, сиз болгону сыртынан тааныйсыз да. Балким учуру келсе тааныштырам. Сүйлөшүп көрөбүз, байкап көрөбүз. Түшүнүп атам. Бизде Кыргызда тууган урак деген болот. Дос деген болот, душман деген болот. Анан мен сени каяктагы бир жетим балага кармата берип, анын ата-энеси мага калың бериш керек, мен аларга сеп беришим керек. Мунун ата-энеси жок неме менен мен кимис менен катташам? Жок, апа, кеп акчада эмес да, кеп калыңда дагы эмес. Кеп мен баягы бактылуу болуп жашап кеткенимде да. Менин бактылууман дагы калың кымбат болуп жатабы сиздерге. Мен аябай жакшы түшүнүп атам. Мен сени бактылуу болсо экен дейм. Бакыт деген эмне билесиңби? Бакыт деген бардар жашоо. Бакыт деген тилек, үмүт. Адам баласы эмне тилек кылса, эмне ойлосо, ошого жетсе, ошол бакыт. Бардар жашаган адам бардык нерсеге жетет. Анан сен тиги жетим бала көң жетелешип алып, аччылаңач. Эмне деген жашоо болот баламай? Кеп айтып атпаймынбы, акчада эмес, калыңда эмес деп. Башкысы экөөбүз сонун үй бүлө куруп, бири-бирибизди түшүнүп жашап кетсек болду. Ал аябай сонун бала, апа. Бири-бирибизди башкысы сүйсөк, сыйласак болдубу? Же мен бактыма да калың бийик турабы? Сен ата-энеңден да ошол сүйүң бийик туруп атабы? Мен баш тартпайм ал баладан. Болдой. Мени эне деп коет. Мен айтканым айткан, дегеним деген болот. Салам алейкум, дос. Алейкум ассалам. Кандайсың? Машинаңа эмне болду? Билбейм ай. Бир жер тыкылдап жатат, ошо табылат. Бирок адамдын көңүлү назик болот да. Муну менен эмне демексиң, досум? Айтчусун түз эле ачык айтчы. Сөздүн кыскасы, адам менен сүйлөшүп жүрөсүңбү? Кандайча сүйлөшүп жатасың? Кыз жигит элебиз? Айттым го, ачыгын эле айтчы деп. Мен адамени башка бирөө менен сүйлөшүп жүргөнүн көрдүм. Качан, каяктан көрдүң? Парктан көрдүм, бирөө менен сүйлөшүп жатканын. Чын элеби? Досум, сага калп айтмак белем. Душманың сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат дейт. Биринчи жолу адашышы мүмкүн, бирок экинчи жолу так өзүн көрдүм да. Эмне эле шекек такпайт десе? Адам менен сүйлөш керек болуп калды, азыр чалайынчы. Дос, шашпай тур, мүмкүн мен деле адашып атам. Биринчи текшерип көрүш керек. Тура. Тиги баланы да текшерип көрөбүз, аңдып көрөбүз. Же болсо экөөнү тең башын жулам го. Токтотчу нары бери басканыңды. Сен мени түшүнбөйсүң, эмне болуп атканымды, досум. Кандайча түшүнбөйсүң? Мен деле мисалы үчүн Алиянын колун сурадым. Жүрөм го жакшынакай эле, сендей болуп нервтенип нары бери баспайлы. Сенин Алияң ойлонбой туруп шак эле жооп берди. Турабы? Ойлонуп көрөйүн дегенде көрөт элем сен да эмне дешиңди. Эмне деди? Жообун айтты сага? Ал жообун айткан, бирок эрте деп атпайбы? Мен биринчи ага жага турган кино табайын. Экөөбүз кино карабыз, ошондон кийин меники болот. Көрдүңбү, сеники жөп жөнөкөй. Киного алып барышың керек, колун сурашың керек.
Аныкы да туура 2 ай таанышкандан кийин киного алып барышым керек да. Мен таанышканыма 4 жыл болуп атпайбы досум? 4 жыл. 2 ай менен 4 жылдын айырмасы деле жок. Кандай айырмасы жок? Асман менен жердей досум. Мисал үчүн 2 ай айдоочу менен 4 жыл айдоочунун айырмасы бар да досум. Кандай түшүнбөйсүң? Не, мен девушкамды айдоочуларга, машиналарга тең болуп атасың. Мисалга алганда да отам. Мисалы 2 класс менен 5 класстын айырмасы бар да. Бар. Ал деген, Алия деген университетте окуп бүтөйүн деп калды, уже кайдагы окушу? Сага түшүндүрүшөбүз тозок да. Мен сага айттым го башында. Болду, эми нервтенербей. Барыңар эле мени келесиде өлө бересиңер. Андан көрө өзүңдү карма, могу жерге отур, Ринага чалып көр. Эгер макул десе, трубкасын алып туруп жооп берет. Эгер макул болбосо, анда те албай деле коет трубкасын. Анын кыйынчылыгы деле жок. Чын эле. Болбосо азыр өзүм чалып таштайм, менин духум билесиң амай. Билем. Туура айтасың, кээде башың иштеп кетет да. Ой, чал азыр өзүм чалып таштайм амай. Көрөсүң. Меники ашып ташабыт. Алло. Алло. Рина, кандайсың? Ден-соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жумуштар менен эле. Эмнеге чалып атканын билесиң да. Анысын түшүндүм. Экөөбүз жолугушубуз керек. Хорошо. Качан жолугалы? Эртең жолуксак кандай болот? Эртең? Макул. Өзүң жакшы кара, Макул. Макул. Не дейт? Эртең жолугабыз дейт. Мына, айттым беле, брат. Эми точно жообун берет, көрөсүңбү? Эми менен жүрсөң, сенин да духуң манастыкындай болот. Билем духуң сен. Эртең эгер болбой койсо кантем? Болбой койсом эмне болуп турса, башка кыз издейбиз. Андан көрө эртеңкиге даярданыш керек. Менде 2 очко бар. Бирөөсүн берейинби? Ачкың кереги жок досум. Сүйлөштүңбү? Ооба, сүйлөштүм. Эмне деди? Эртең жолукмай болдук. Эмне дешти жакшы билесиң. Ишиңип бизди уят кылбасаң болду. Апа. Сүйүү деген сүйүү. Жашоо деген такыр башка нерсе. Баса. Рыскелдиге менден салам айтып кой. Мен бул жашоого келгениме өкүнбөйм. Ата-энем жок болсо дагы бул жашоодо жакын адамдарым курчап турат. Бир тууган таптым жашоодо. Дос таптым, агайын таптым. Бирок андан да күткөн жакын бир жашоомдо жакшы кызга жолуксам экен дейм. Сенде сулуу кыз таптым. Рыскелди? О? Мунун баарын мага эмнеге айтып атасың? Билбейм, айтуу кыйын. Негизи жакын адам менен сыр чечишкиң келет го. Ар бир эркек ойлойт экен да. Жубайым апамдай болсо экен деп. Балким менин апам дагы сага окшогон сулуу, жылдыздуу болсо керек. Эгер мен жок деп жооп берсемчи?
аны ойломоптурмун. Рыскелди кечирип кой. Мен сендик боло албайм. Толкундар сүйүү терметип, өзүңдү күндө эңсетип, биз баскан көлжек ар дайым өткөндү туура тестетип. Ак толкундар, ак сүйүүбүз солудуго өткөн күнүбүз, силер күпө болгон сүйүүм жаралады жаш жүрөктү.